Москвада 14 жаштагы кыз көз жарып, кыргызстандык жигит изделип жатат. Россиянын Москва шаарында 14 жаштагы кыз көз жарды. Ал кыргызстандык тең тушун зордуктоого айыптап жатканын Маш Телеграм каналы жарыялады. Өспүрүм кыз туугандары менен бирге турат. Ал эми мектептеги жетишкендиги жакшы эмес. Достору аз экени айтылды. Кош бойлуу экени ата-энеси менен бирге соода борборуна барганда билинген. Ал жерден өзүн жаман сезген окуучу кызды медициналык тез жардам кызматы ооруканага алып кеткен. Ооруканадан кош бойлуулуктун 8-айы экени белгилүү болуп, дарыгерлер тез арада операция жасоо керектигин белгилешкен. Учурда окуучу кыз көз жарып, ымырка экөө ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Жаңы көз жарган кыздын айтымында баланын атасы менен спорт аянтчасынан кездешкенин, ал өзүн Бека деп тааныштырганын айтты. Полиция кызматы ымыркайдын атасын табуу аракетин көргөн. Ал жигит Кыргызстанга жер которууга жетишкени маалым болду. Ал эми өспүрүм кыздын ата-энесине милдетин так аткарбаган үчүн административдик иш ачылды. Учурда тергөө тактоо иштери жүрүп жатат. Булак бара келди. Россияда юбкачан жана жылаңач эркек кишилердин сөөгү табылды. Бири кыргызстандык. Россиянын Москва облусунун Балашиха шаарында Кыргызстандын жараны каза болду. Бул тууралуу Россиянын маалымат каражаттары жазды. Окуя кечээ 18 апрелде бир бөлмөлүү батирде болгон. Жергиликтүү тургун батирин бир нече күнгө ижарага берген. Аны ижарага алган эркек киши сүйүктүүсү менен жашай турганын айткан. 2 сутка өткөндөн кийин батирдин ээси ижарачыга телефон чалган, бирок эч ким жооп берген эмес. Андан соң жергиликтүү тургун батирге барган жана батирдин ичинен эс учун жоготкон 2 эркек кишини көргөн. Алардын бири ак чулки, көк юбка жана футболкачан болчу. Ал эми экинчиси быдысым кийимчен болчу. Эркек кишилердин бири каза болуп калган. Ал эми экинчиси тез жардам муунасында көз жумган. Полиция кызматкерлери батирден баңгизат табышкан. Маркумдар баңгизатка ууланганы божомолдонуп жатат. Россиянын жалпыга маалымдоо каражаттары маркумдар Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары экенин, бири 23, экинчиси 42 жашта болгонун жазышты. Булак бара келди.